Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Жапалак тараптагы Ак Бура 1 жаңы конушунан сатыла турган Палтарашка түбүндөгү өтө сонун жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бергенге аракет кылам. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге колдон келишинче адрестерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Ак Тилектин Пурговойун билесиздер. Мына ушул Ак Тилектин Пурговойуна сиздер Жапалактын центрине көздөй бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Бул жер ошондо Жапалак айылынын центри, бул жерде светофору турат. Бул тарапта болсо Элдик аталышындагы чоң маркет жайгашкан. Ушул светофордон сиздер сол тараптагы мына ушул асфальт көчөгө бурулуп, ичкериге түз 500 метр жүрүп бара турган болсоңуздар, жолдун оң тарабында 7-чи көчө жайгашкан. Ошол 7-чи көчөдө жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан достор. Бул жер үйгө сиздер кааласаңыздар Ак Тилектеги 40 гектардан дагы ошол тараптан дагы жүрүп алсаңыздар болот. 40 гектардан кааласаңыздар мына ушул Жапалактын центринен жанагы сатыла турган жер үйгө барасыздар достор. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Ноокат тарапка карап кете аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 7-чи көчөгө кирип, бул жака 100 метр түз жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн оң тарабында өтө сонун шикарный бүткөн 10 бөлмөдөн турган Палтарашка түбүндөгү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган Палтарашка түбүндөгү чөткү жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр да чалып сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына дагы прожекторлор орнотулган. Мына ушундай. Сатыла турган жер үйдүн жери болсо 8 сотық, 4 сотықтан 2 чек болуп калат экен. Үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай жакшы качественный заборлор менен тосулуп, чек аралар такталган. Условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар, свет бар. Бул үйдүн 2 септиги бар, интернет дагы бар. Ошону дагы эске алыңыздар. Үйдүн сырт тараптан көрүнүшү мына ушундай. Үйдүн бүткөнүнө бир ай эле болуптур. Жаңы үйлөрдүн бири, эми шартка байланыштуу сатылат экен. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза, эч камсынабай кеңири ала берсеңиздер болот. Мына ушул баратан ачып, үйдүн алдына короосуна кирип бара бересиздер. Үйдүн алдын көрүп атасыздар, өтө кеңири экенин. Короосу брусчатка болгон. Бул жака 2-3 машина кеңири батат. Оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта болсо сырткы ажатканасы плюс септиги дагы жайгашкан. Бул биринчи септиги. Үйдүн арт тарабында болсо дагы бир септиги бар экен. Мына ушундай. Азыр бул жакта дагы бир эшиги бар экен. Сиздерге көрсөтүп берейин. Мына ушул тарапта каптал тарабында бир эшиги бар. Ушундай эске алыңыздар. Ал эшиктен кирип, кийин септикти бошотуп, сордуруп алганы атайын запасной дагы бир эшик жасатып койгон экен каптал тарабында. Ушуну да эске алыңыздар. Мына ушул баратан ачып, үйдүн алдына короосуна кирип келе бересиздер. Бул тарапта стяжка, ылдый тарабында подвалы бар. Бул жагы брусчатка болгон. Сол тарабында болсо кранты жайгашкан, 24/7 таза суу агып турат экен. Бул жагы болсо дагы бир чек, 4 сотық. Бул жака дагы бир кошумча үй, же болбосо көчөттүн түрлөрүн эгип, кошумча дыйканчылык дагы кылсаңыздар болот. Үйдүн алдын көрүп атасыздар, навес менен жабылган. Подвалы 5 бөлмөдөн турат. Биринчи кабаты дагы 5 бөлмөдөн турат. Үйдүн узун турасы болсо 12,60 га 11,5. Эң негизгиси бышыкыш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Чердагы да черный потолок болгон. Мындайча айтканда, жакшы ниетте, жакшы качествода салынган үй экен, өзүбүз жашайбыз деп. Эми өзүңүздөр билесиздер, шартка байланыштуу ар кандай учурлар болуп калат. Шартка байланыштуу бул үйүн сатылат экен достор. Узун турасын айттык, сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, жасалган. Крышасы болсо бул жакта термике менен жабылган экен. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Мындайча айтканда, таптаяр жер үй, келип жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок.
Мына ушундай өтө сонун. Жайгашкан жери дагы өтө сонун. Ак Тилектеги Ак Бура 1 жаңы конушу болуп эсептелет. Абасы таза, тынч, мындай природный жерде жайгашкан, шаарга дагы жакын. Бурон эшикти ачып үйгө кирип бара бересиздер. Мына ушундай достор. Эшик терезелерин дагы көрүп атасыздарбы? Жакшы дизайндагы эшик терезелер коюлган. Асты полу жыгач, дубалдар моющий бой, потолоктор натяжной, лампа люстра бүт бардыгы орнотулган. Коридорлорунда, ар бир бөлмөлөрүндө мына ушундай отоплениянын батарейкалары кирген. Бул жакта автоматы дагы бар экен. Жерин айттык, жери 8 соток, 4 сотуктан 2 чек. Бул биринчи бөлмөсү, спальный. Ремонтторуна баа бериңиздер. Өтө сонун болуп жасалган. Анан күнгөй тарапта жайгашкан жери экен. Күн чыкканда эле мына ушул күн сиз ала турган жериге күн тийип турат экен. Бул жагы болсо гостиная. Өтө кеңири кенен. 2 айнек терезелер орнотулган, көчө тарапты карап турат. 2 отоплениянын батарейкалары дагы кирген. Негизинен мага жакты. 2 этажга караганда ушундай полторашка салып алган жакшы. 2 этажга, экинчи этажга чыгып түшкөндөн ордуна мына ушундай полторашка алып, ушундай полторашка үйдө жашасаңыздар өтө сонун вариант. Бул жагы дагы бир кухня деп койсок болот. Ремонттор жакшы, үйдүн арт тарабын карап калат экен. Мына ушундай духовкалары дагы бар. Бул жагы дагы бир бөлмө. Ушул жерден тамак кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Печкасы даяр экен, кызматта экен. Бул жактан чыкканыңыздарда мына ушундай санузели дагы бар. Домдогудай условияны кылып коюптур. Полудубалы кафель, унитаз, отопление, ванна, форточка, аристон бүт бардыгы кирген. Документтерин айттык, документтери бүт бардыгы так. Үй ээси сиздерге жакшылап закон түрдө өткөрүп берет экен. Үйдүн салынганына 1 ай болуптур бүткөнүнө. Коридорлор да кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Дагы бир маалымат бере кетели, бул подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита дагы басылган. Чердаги болсо черный потолок болгон. Мына ушундай тепкичтери дагы кафель болуптур, жууп тазалаган оңой болсун деп. Азыр сиздерге подвалын дагы көргөзүп берейин. Мына ушул тараптан подвалга түшүп келе бересиздер. Подвалы дагы 5 бөлмөдөн турат. Мына ушул жакка печка дагы орнотулган. Үйүңүздөрдү ушул жактан жылытасыздар. Печканы дагы даяр кылып киргизип коюптур. Подвал деле бийик, менимче бир 2 метр чыгат экен бийиктиги. Мына ушундай достор. Эми бул подвалга сиздер подвалды склад катары колдонсоңуздар болот. Же болбосо времянка кылып жашасаңыздар болот. Эми ал жагын өзүңүздөр келиштиресиздер. Мына ушундай 5 бөлмө подвалы. Эки тараптан кирип келе бересиздер. Экинчи эшиги болсо мына ушул тарапта жайгашкан. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок, мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы жакын, өтө жакын экен. Пешком эле барып келе бересиздер. Маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Шаарга деле жакын, бир 10 мүнөттө шаарга кирип барасыздар машинаңыздар менен. Бул жагында болсо экинчи септиги, бул тарабында экинчи эшиги жасалган. Ошол тараптан кийин ушул септикти сордуруп тазалап турсаңыздар болот. Бул жагын айттык, экинчи септиги плюс ажатканасы мына ушул тарапта жайгашкан достор. Сырткы фасадтарын көрүп атасыздар. Ичи дагы, сырты дагы өтө сонун экен. Мага жакты негизинен. Дагы кандай маалымат берели? 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсынабай кеңири ала берсеңиздер болот. Абасы таза.
Жери тегиз, эң негизгиси тынч, жана ошондой эле шаарга дагы жакын. Үйдүн төрт тарабы тең мына ушундай тосулган, төрт тарабында тең коңшулары жашайт, чек аралары такталган. Так, условияларын айттык, жерин айттык. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $160,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, бул жакта үйдүн ээси дагы реально эле түшүрүп берет экен. Айткан баасында эч ким сатпайт, өзүңүздөр дагы билесиздер. Не демекчибиз, ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан ушул чёткий Полторашка түбүндөгү жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.